Эми тапшырма катары биз Маслоун пирамидасы боюнча физиологиялык муктаждыктар боюнча анчейин актуалдуу эмес экендигин ар бир ата эне ансыз деле физиологиялык муктаждыкка мындайча айтканда аракет жасаарын буга чейин айтып өттүк. Биз коопсуздук тепкичинде жүрөбүз. Балдардын таарынуулары бул коопсуздукка кирет. Апанын таарыныч мамилеси балдардын коопсуздугун бузат экен. Балдардын агрессияны көрсөткөн, негативдүү сезимдерин көрсөтсө, биз аларды тыя турган болсок, булардын баардыгы баланын коопсуздугу бузулуп аткандыгын билдирет экен. Демек, бүгүнкү тапшырма ушул коопсуздук тепкичинде жүрөбүз дагы эле. Сезимдериңизди балдарыңызга так айтыңыз. Буга эми мындан ары сиз балаңыздын кайсы бир иш аракеттери жакпай жатса, сөздөрү жакпай жатса, сизди мындай капа кыла турган, ачууңузду келтире турган иш аракеттер болгон болсо, сөзсүз түрдө сезимдериңизди балдарга так айтыңыз. Жана таарынуу же агрессия менен жазалоону токтотуңуз. Таарынган жазалоону, агрессия менен жазалоону токтотуп, сезимдерди так айткан сүйлөшүү жолуна өтүңүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Тапшырманы сөзсүз түрдө аткарасыздар деген ишеничтемин.